Искусство үчүн чек жок. Астанада казак-француз заманбап хореографиясы жана музыкасы айкалышты. Биргелешкен спектакльди IP театр инструменталдык жамааты менен Казак улуттук хореография академиясынын эксперименталдык сахналаштыруу тобу ачты. Жергиликтүү декорациялар Лувр фондундагы белгилүү француз сүрөтчүсү Теодор Жериканын «Медуза сүзгүч» аттуу картинасынын маанисин, бий тили жана улуттук аспаптардын үнү менен жеткирди. Ата мекендик жолда заманбап бий театры жана белгилүү француз электрондук музыка чебери Жудах Верскай жергиликтүү искусство коомчулугуна «Ойна Джоуэр» аттуу биргелешкен перформанс сунуштады. Ар бирибиз өзүбүздүн өлкөлөрдөн Zoom аркылуу онлайн байланыштык. Биз аралыктан иштесек дагы бири-бирибизди жакшы түшүнчүбүз. Француз композиторлорунун музыкасы менен биздин режиссерлордун идеялары бир жерден чыкты. Как здорово это звучит вместе. Nous, ce qu'on fait, c'est comme un paysage. Негизги максатыбыз кең талап пейзажын музыканын тили аркылуу жеткирүү. Ар бир өлкөнүн тарыхын анын улуттук аспаптары аркылуу таанышам. Ошондуктан спектакльде шаң кобуздун үнүн көбүрөөк колдонууга аракет кылдык. Бул идеябыз ийгиликтүү ишке ашты. Бул жергиликтүү аспап менин чыгармачылыгым жана алматылык бий жамааты талаа үнүн жалпы достукка чек жоктугун көрүүчүлөргө жеткире алды деп ойлойм. Эки өлкөнүн искусство топторунун башын кошкон музыкалык иш-чара Астанадагы Француз альянсынын 20 жылдыгына карата уюштурулду. Ага үн кошкон ата мекендик чыгармачыл топтор ушул жылдын теки айында Францияда өтө турган Авинкан фестиваль оф Европадагы эң ири театр фестивалына чакыруу алышты.